إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Адаттагыдай эле кийинки келген суроолорго жооп бергенге киришели, аракет жасайлы. Маркумдарга жума күнү Куран окутчу элек, эми ишемби күнү деле окутуп калыптыр. Ушундай болобу? Бул боюнча кайсы күн болсо деле боло берет. Атайын ошол 4-күнү же болбосо жума күнү окулуш керек деген негиз жок. Жакшылык ихсан деп коет. Кайсы күн болсо да боло берет. Бүгүнкү күндө кошумча айтып кетчү нерсе, өтүп кете турган болсо адам 40-ына чейин 6 бейшембилик өткөргөн айылдар да бар. Кокус 4-күнгө жакын өтүп коюлуп кала турган болсо, айталы 1-күнү өттү дагы 2-күн коюлуп калды, 2-күн өтүп туруп 3-күн коюлуп калды. 4-күнгө жакын болуп калды да. Анда 7 бейшембилик өтүп кетет экен. 7. Ошондуктан мындай 6 бейшембилигин ала турган болсок, 1 бейшембилик өткөрүш үчүн сөзсүз түрдө эмне болот? Мына тоолуу аймактарда бир койду соёт. Анан түрлөп тамак жасайт, бир 7-8 бир 10 чактуу кишини чакырат. Анан кийин Куран окутам, ушинтем деп чабылып чачылгандар толтур экен. Ушул жакшы эмес. Өзүңүз эле күнүмдүк тамак жасап аткан, ичип аткан тамагыңызды арнап эле, сообун арнап Куран окуп койсоңуз болду, жетишти ошол. Андай эле жок, мен акчалай ушу каражат берип, жакшылык кылып бир сооп атасам да иштерди аткарып, анан сообун арнап койсом деген жакшы ниетиңиз бар болгон болсо, анда балдар үйү бар, карыялар үйү бар, чет өлкөлөрдө окуп аткан студенттерибиз бар. Мейли медакадемияда болсун, мейли кандай кесипте болбосун, атасы жок, энеси жок студенттер бар. Ушу Кудай үчүн окуп, элиме, жериме кызмат кылсам деп. Ошолорго бир жөлөк акча сыяктуу кылып, бир тартуу акча, стипендия деп коет го, ошондой кылып, бир акча кылып, мектепте деле бар го, мындай жакшы окуган балдарга бир шыктандыруу болсун, мотивация деп коет экен го, шыктандыруу болсун деп акча бергенде эле, ошондой студенттерге, же болбосо көп балалуу үй бүлөлөр бар, атасы өтүп кеткен, же болбосо энеси өтүп кеткен, эми артынан чоңоюп келаткан. Ошолордун бар бир саан үй алып берип коюңуз ошолорго. Ушундай биз баягы билесиздер, ата-энебиз өтүп кетпеди беле, же атаңыз өтүп кеткен, же апабыз өтүп кеткен. Ошол кишиге сообун арнап, биз калыс Кудай үчүн ушуну сиздерге биз тартуу кылып алып келип берип атабыз. Бир бата кылып койсоңуздар болду да, акырын кетип калыш керек. Эгер койго ылайыктуу болсо, бир жакшы асыл тукум койлордон бир 10 чакты кой алып берип коюңуз, ошону улап кетишсин нары көздөй. Өздөрү сатып ала албайт, бир сатып алып берсеңиз, улантып кете турган үй бүлөлөр бар да, жаңы жашай элмек болуп чоңоюп келаткан. Алып берип коюңуз, ошол эң чоң сооп болот. Жана баягындай милдеттүү түрдө ушундай өткөрүшүм керек деп, кээ бир балдардын шарты бар экен, кээ бир балдардын шарты жок. Мисалы 5 турган болсо, биринчи бейшемби мен өткөрөм, экинчи сен өткөр, үчүнчү сен өткөрөсүң деп бири-бирине узатат. Ошол кезде шарты бар, шарты жок бар. Эгерде ыхлас өткөрө турган болсо, мажбур түрдө. Эртеңки күнү ал кайра сооп таппай эле күнү таап калышы мүмкүн. Ошондуктан кайсы күнү шартыңыз туура келсе, ошол күнү өткөрүп кое бериңиз. Мына суу чыгарып сооп алса болот, көпөрөлөрдү оңдоп сооп алсак болот, жана башка толтура. Мисалы мектептин дааратканаларын балдардыкын өзүнчө, кыздардыкын өзүнчө кылып салып берейин деп, мектепке эле улап эле. Азыр оңой болуп калды го. Силифтерин нары көздөй улатып, чыкытып салып берип койсок, балдарыбыз үшүбөй, ана чоочулубай, үркүбөй, өздөрүнчө кирип чыгып, эмне боло берет? Ыңгайлуу шартта окуй беришет. Ошону биз эмне кылышыбыз керек? Колго алып. Шаардын мектептери белгилүү. Мына айылдын мектептери толтура шарты жоктор. Ошолорду ата-энебиздин атынан деп жасап койсок, сообу албетте бара берет. Кийинки суроо: эки буту жоон сандан жок коляскада отурган адамдын даараты кандай болот? Чоң даарат сындыргандан кийин артын жууш кыйын болуп жатат экен. Ыңгайы жок шарттары да туура келбей атат. Кандай кылыш керек ошондо? Эми баягы эки жоон бут сан бул жактан жок болсо, туура ыңгайсыз болушу мүмкүн, бирок эки колу бар да, ошого ылайыкташтырып, баягы жыгачтанбы ыңгайлуу кылып жасатып алса болот. Ошону жасатып алып, ошо менен барып акырын кол жугучтарын алып алып, жуунуп, тазаланып, колдон келишинче. Эгер ага да мүмкүн болбосо, анда кагаз менен эмне кылыш керек? Жакшылап арчынып тазаланыш керек дагы. Кийин шартын таап, эмне кылыш, жууп алыш керек, эгер улуу заара кыла турган болсо. Себеби ошол улуу сөздө уят жок дейт, баягы Г менен кеткен оору бар эмеспи, геморрой деп коет. Ошол оорундагы бирден бир себеби
улуу заара баргандан кийин арт жакты жуубай жүрө бергенден дагы болот деп. Ошондуктан эмне кылыш керек? Таза жууп коюш керек. Колдон келсе кир сабын менен. Жыттуу кир сабындар бар эмеспи? Кийинки суроо: эгерде кичи заара кылсак, даарат кагаз менен кургактап койсок болобу? Исинжа кылбай эле даарат алып намаз окуса болобу? Аял киши болсок, 5 мал исинжа кылсак шамалдап калабыз деп корком дейт. Бул аял киши суроо берген экен. Албетте, кургактап койсо болот, жанагындай хыбы чүпүрөктөр менен дагы эмне болсо болот, кургактап алып, анан намаз окуурда бөлөк жака ыңгайлуу жерге коюп, бала чака көрүп калбай тургандай. Ошондой ыңгайлуу шарт менен кургактанып, же болбосо жанагындай даарат кагаздары бар, ошондой сапаттуу, ошолор менен кургактанып, анан акырын намазын үстүңкү даараттарды алып алып намазыңызды окусаңыз боло берет, эмне болбосун болот. Улуу заара барганда сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Жууп коюш керек. Ал эми кичүү заарада деле эгерде жайылып кете турган болсо, анда сөзсүз түрдө жылуу суу менен жууш керек болот. Эгерде жайылбаса, жууш шарт эмес. Кийинки суроо: гамбургерде иштейм, эт Бишкектен келет. Мен билбейм кандай жасалат, эмне кылайын? Эгерде аны билбей атсаңыз, мындай кыласыз. Азыр бүгүнкү күндө мусулманчылыкка биз абдан терең кирип, улам амал кылып башталды. Сиз эң жакшысы кожоюн менен сүйлөшүп, келе ушундай кылалы. Азыр адал стандартта жасалып келе турган, жасап бере турган жерлер көбөйүп эле калды. Мен ошону табайын деп, изилдеп таап туруп, ошол жерден алдыртып жасай турган болсок, иншалла сонун болот, береке болот, ахиретте да жүзү жарык болот деп ыңгайлуу жагына буруп койсоңуз болот. Бүт эле көнөт, көнбөй койбойт. Ошондой болуп, ыңгайлуу жака, туралаган жака өтүп кетсек жакшы болот. Себеби дегенде мен бер болбойт экен деп эле секирип бөлөк жака секире бербей. Барган жерибизди оңдоо өтүшүбүз керек. Бая Сайт Нурси айткандай, сен пожарныйда иштеген, өрт өчүргүч ишканада иштегендей, өрт өчүргүч бол да. Эмнеге дегенде, өрт өчүргүч эшигин тыкылдатып отурбайт, Кудай сактасын. Эгер үйдө өрт чыгып кетсе, чурк аппаратта дарбаза бар, баарын талкалап кирип барып, адамдарды өлүмдөн эмне кылат? Куткарып калуунун иши менен эмне болот? Алектенет деп. Ал тыкылда кийимченсиңби, кийимиң барбы, жокпу карабайт да, кирип барып куткарат. Ошол сыяктуу азыркы заманда мына такыбалыкка жатат, мына жатпайт деген заман эмес. Эң негизгиси арамды адал, адалды арам деп коюп, тозок отуна түшүп кете турган абал болсун, амал болсун, тамак аш болсун, ошолорду адалдаштырып, туура жолго буруп, ичине кирип барып адамдарды эмне кылышыбыз керек? Биз туура жолго салганга өзүбүздү далбастап болсо аракет кылып, болгон дараметибиз, болгон күчүбүздү жумшап, ичине кирип кетишибиз керек экен. Анан кийин жок, алар мага ыңгайлуу шарт түзүп бериш керек деген туура эмес. Биз барып аларга ыңгайлуу, исламга ылайык келген шарттарды түзгөнгө эмне кылышыбыз керек? Биз сунушташыбыз керек. Мындай кылсак мындай болот, тигиндей кылсак тигиндей болот деп аракетибизди, талантыбызды, өнөрүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Кийинки суроо: мен мал багам. Ошол жерде Россиядан мал келет. Ошолордун бирөөсү тебеленип калып келген экен. Буту колу, эми шыйрагы деп айтылат, малдын бут дебейт. Шыйрагы тоңуп калып, анан жыгылып калыптыр. Анан мен бул өзүнө келип калсын деген ниетте мен арак ичирип койдум эле. Кийин анан баары болбой калды, анан мен союп койдум. Ушул ниети адал болобу, болбойбу дептир. Негизи башка ыкмаларды колдонуш керек. Эгерде такыр болбосо, биз да мал багып жоңойгонбуз. Сырткы денесинде дагы жанагындай спирттерди компресс деп коебуз го. Ошондой шыбап колдонуп, албетте бул атайын адистердин кеңешинин негизинде. Ошентип колдонсо жакшы болуп кеткендер бар. Бирок кандай болгон күндө да бисмилла Аллаху акбар менен союлса, мал адал болот, таза болот. Бирок жана иштерди эмне кылбаш керек? Этияттык менен жасаш керек. Ошон үчүн такыбалыкка эмне кылат? Тоокто 3 күн кармап, бай эрежелер бар. Курбандык чалуу темасында булар боюнча сөз кылынган. Устаз, сизге суроом, гусул алып жаткан мезгилде тишиң канаса гусул өтөбү? Ооба, тиш канамактан бир чыны канап кетсе дагы Кудай сактасын. Гусулга эч кандай таасири жок. Болгону даарат бузулат. Даарат гусул алгандан кийин адам даарат алыштын кереги жок го. Даарат да кошо алынгандай болуп калат. Жуунганда. Анан эми сиз гусул алып бүттүңүз,
же болбосо бүткөнү калдыңыз, анан бүттүңүз жуунуп. Аңчаты тишиңиз аябай канап туруп алды. Демек сиздин гусулуңуз бар, болгону дааратыңыз жок деп эсептелет. Демек сиз кайра башынан даарат алышыңыз керек. Кийинки суроо. Менин чоң энемдин көзү көрбөйт. Эки көзү ошого дуа кылып коюп, бата тилеп коюңуздарчы дейт. Кудайым шифа берсин, тезирээк сакайсын. Анан дуа эки түр, амал жүзүндө аткарыла турган, анан колду көтөрүп аткарыла турган. Амал жүзүндө деген атайын глазной көз дарыгерлерине барып көрсөтүңүз. Балким кээ бириники минуска кетет, кээ бириники плюска кетиши мүмкүн, ар кандай. Ошонун жыйынтыгын чыгарып диагноздоп коебуз го. Баягы жыйынтыгын коюп, кайсы жерде ооруйт, эмне себептен, кээ бир органдар ооруганда көзгө чейин таасир бере турган оорулар бар, ички органдар. Ошолордун баарын текшертип туруп, анан балким шифасы табылып калса, көзү көрүп калат, Кудайым буйруса. Өтө карып калган инсан менен ажалы жетип калган адамга гана шифа жок, калган баарына шифа бар деп шарият китептерибизде айтылат эмеспи? Кийинки суроо. Алланын каалоосу болот деген аятты кантип түшүнсө болот? Эгер андай болсо, күнөө иштерди адамдын эрки канчалык? Өткөндө бул боюнча деле жооп бергенбиз. Алла Таала тозокту да жаратты, бейишти да жаратты. Хал жазаул ихсани илля лихсан. Жакшылыктын акыбети, жообу, жазасы жакшылыктан башка эмне болуш керек эле? Тек гана жакшылык болот деп. Ким жакшылык кылса өзүнө кылыптыр дейт го. Кыямат күнү эселетип сооп берем дейт. Башка аятта келет, мен менен соодалашкыла, кыямат күнү эселетип соопко айландырып берем дейт. Алла Таала мындай да, тагдырдын темасына окшош болуп атат, мунун суроосу ошондой экен. Бүт бардык нерсе пенденин каалоосу менен болот. Эгерде Алла Таала ага мүмкүнчүлүк берип койгон болсо, мындайча өмүрүн алып койбогон болсо, өз эркине таштатып койгон болсо деп. Себеби дегенде, эми мындай эреже бар да. Сиз эркек бала болгуңуз келет. Мисалы, Кудай Таалам кыз берген болсо кантип эркек бала болосуз? Мисалы. Же болбосо сиз 60га чейин жашагыңыз келет. Кудай Таалам балким сизге 30 жаш бериши мүмкүн, балким сизге 90 жашты берип коюшу мүмкүн. Жок, мен 60 жашка чейин жашашым керек эле дей албайсыз да. Пенденин колунан келбей турган нерселер бар. Анан пенденин колунан келе турган нерселер бар. Бир адамды бактылуу же бактысыз кылыш биздин колубуздан эмес да. Биз себебин аткарабыз, аракет кылабыз. Бирок натыйжа эмне болот? Кудайга таштайбыз. Ошол үчүн бир адамды Кудай Таалам бактылуу кылып койгон болсо, эч ким бактысыз кыла албайт да. Бир адам өзү бактсыздыкка өзүн өзү түрүшү мүмкүн. Мисалы, сиз аракты ичип атасыз. Мисалы да, Кудай сактасын. Аракты же болбосо бир ушакчылык кыласыз. Же болбосо бирөөнү уурулук кыласыз. Уурулук кылып атасыз. Эми бул Кудайым өзү инсап берсин, бир күнү токтотуп каларым деп бул кайра уурулук кылып атасыз. Кудай Таалам сиздин баягы бар уурулук кыл деп мажбурлаган жок да. Сиз өзүңүздүн напсиңизди өзүңүз тыя албай эмне болуп атасыз? Барып уурулук кылып атасыз. Же болбосо жанагындай зына иштер. Одоно айтылат экен, бул ойноштук. Ошондой зына иштерге барганда эч качан бизде Кудай Таалам ал нерсеге мажбурлабайт, ыраазы болбойт эч качан мындай нерселерге. Демек, бизге Кудай Таалам эркти берген. Соо амалдарды кылсаң, бейишке чыгасың. Тозок алып бара турган амалдарды кылсаң, тозокко түшөсүң деп. Ошол үчүн кээ бир адамдар күнөөсүнө жараша тозокко күйүп, анан бейишке чыккандар да бар. Ошол үчүн дайыма эмне кылабыз? Жакшы амалдарды, соо иштерди аткара беребиз, натыйжаны Кудайга таштайбыз. Кудайдын ыраазылыгы үчүн, Кудайдын ыраазылыгы менен, бизге ырайымы менен эмне кылабыз? Бейишке чыгабыз деген үмүт менен амал кыла беребиз. Демек, жакшы сооптуу иштерге эч качан биз тойбойбуз, чектелбейбиз, колубуздан келишинче аракетибизди жасай беребиз. Кийинки суроо, менин эжем бар. Баптисттикке өтүп кеткен, бирок тууган эжем эмес. Коллежде чогуу окуйбуз. Исламга кантип тарсам болот? Аракет кылам, бирок уккусу келбейт. Сиздеги ага өтүп кетсе, Ахмад Дидат, Закир Наек дегендер бар, YouTube'да. Ошолордун лекцияларын аябай толугу менен уксаңыз, анан жакшы мамиле жасап, андан кийин анан даават кылсаңыз болот, Кудайым буйруса бат эле кайтат. Анан экинчиден баптистке өтүп кеткендер толтура кайткандары толтура өтүп кеткендердинчи. Эмнеге дегенде, Куран окуганга айла жок барат, нике кыйган жерге айла жок барат. Өзү деле эртең күнү кызын чыгарса, же келин алса, кантип тойду өткөрөт. Бүт бар маселе да. Биз аларды да көргөнбүз.
бир үй бүлө ошентип өтүп кетип ыйлаган. Мына иним дагы эле ишенбей атат мага. Бакыт молдо экен, мен мусулманчылыкка кайттым. Себеби дегенде мунун этеги жок экен. Уурунун бирдекеси кууш деген макал бар го. Ошол этеги барып жакшылыкка апарбайт экен. Бүт жагына мен буулуп калдым, кысылып калдым. Анткени мусулманчылык аркылуу болот экен да. Төрөлсөң дагы азан айтылыш керек экен, ат коюш керек экен, үйлөнсөң нике кыйлыш керек экен, өтүп калсаң жаназа окуш керек экен, адамдар менен аралашышың керек экен дейт. Эч ким келбей койду экен дейт. Бул бап издеп койду экен дейт. Ошонун баарынан кыйналдым. Негизи эле ислам деп ат айтып турат, тынчтык дин деп. Ушу ислам динин бекем карманып эле жакшы өмүр сүрүп жашабасам болбойт экен деп башында жыргатат экен, акырында кыйнайт экен дегендерди мен бир үй бүлөнү уктук. Үйүнө чакырып алып мени анан айтып берген. Мына мен сенин көзүнчө мен тобо келтирип, келме келтиргенди далилдеп коеюн. Айтып коеюн да анан ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах, мына мен мусулманмын. Айтып койчу анан мына иним дагы эле ишенбей атат мага деп аябай ыйлаганын биз укканбыз. Анысыңары ошондой Ахмад Дидат эгер кызыксаңыз, анан Закир Наик дегендердин лекцияларын аябай угуңуз. Анан кийин пайгамбарыбыздын өмүр баянын, пайгамбарлардын өмүр баянын, сахабалардын өмүр баянын, анан Хадича, Фатима, Айша энебиздин китептери чыккан. Үчөөнүн китептерин бир серат сонун башынан аягына чейин кылдаттык менен терең түшүнүп окуп коюңуз. Анан 365 күнгө сахабалар эскерүүлөрү деген жакшы китеп чыккан. Сахабалардын эскерүүлөрү. Бүт бир беттен эле кетет, баягы бала чакага ылайыктап. Ошолорду дагы жат сыяктуу окуп коюп туруп, балаңызга эмне тарбия бересиз? Келечекте кандай болот? Эмне болот? Сизге кызмат кылуусу, сизден корккон абалда кызмат кылганы жакшыбы же Кудайдын каарына калып калбайын деп чын ыхласы менен, ийкемдүүлүк менен, жумшактык менен сизге кызмат кылганы жакшыбы деген сыяктуу кеп сөз алып, жумшактык менен, жакшы насаат менен даават кылсаңыз, динге чакырсаңыз, Кудай буйрса балким тобо кылып кайтып калат. Анткени Алла Таала Куранда эмне деген? Дааватты кооз сөздөр менен эмне кылгыла дейт? Чакыргыла. Анткени кооз вааз, кооз үгүт насааттар менен чакырбасак, эртеңки күнү бизден качып кетиши мүмкүн. Эми кийинки суроо, мен таанышыма кичине акча бердим эле, ал процент дебей эле кайра мага бир аз акча берип турат, ушул кандай болуп калат? Эми сиз айталы бир 100 000 сом бердиңиз досуңузга, же таанышыңызга 100 000 сом бердиңиз. Анан айына мага 5 000 сом бересиң же 10 000 сом бересиң деген жоксуз. Шарт деле койгон жоксуз. Баягы муктаж болуп калыптыр, мейли деп бердиңиз. Ал болсо сизге ыраазылык билдирип, акчаңызды кайра кайтарып келгенде, мен чын жүрөгүмөн ыраазымын, ошол убакта муктаж болуп калгам, маселемди бүтүрүп алдым деп айталы 5 000 сом же 10 000 сом өз жан дилинен ыраазы болуп, муну менден сага ыраазычылык деп берген болсо, ал адал боло берет. Болгону сиз талап кылбашыңыз керек, сурабашыңыз керек. Айына мага мончодан берип турасың деп. Кийинки суроо, менин суроом бар эле. Менин ата-энем тирүү, намаз окуганда ата-энеме Курандын соовун багыштаса болобу? Кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Жок, ата-энеңизге тек гана бата кылсаңыз болот. Кантип бата кыласыз? Ушу ата-энем Алла Таала буйруган жолго түшсө экен, туура эмес жолдорго барбаса экен, адалды адал деп, арамды арам дей тургандай, ыйманын кайраттуу кылса экен, күчтүү кылса экен деп, эмне кыласыз? Кудайдан тиленип бата кылсаңыз болот. Анан кызмат кылышыңыз керек. Анан соовун өтүп кеткен адамдарга арнап кое бересиз. Кудайым буйруса, баары сонун болот. Кийинки суроо, жээнтекке эчки же теке сойсо болобу? Же болбойбу? Ооба, жээнтек малына, жээнтек тоюна, жээнтек катары 1 жашка толуп, анан 1 жаштан өйдө болгон курбандыкка кандай малдар союлат деген китептер чыгып калган азыр. Жана ислам негиздери деген китеп бар го. Таарат, намаз, ороза, закет, анан этегине азылыктан кийин курбандык деген теманы камтып койгон. Ошо курбандык темасын ачып карасаңыздар, сонун муфтияттын дагы фатвалары бар жашнакай. Ошолорду окуп көрсөңүздөр болот. Кандай шарттар менен. Ошол жерде демек 6 айлык козу менен 6 айлык ичкини кошуп албашыбыз керек. 6 айлык козулар жарай берет. 6 ай эгерде анча-анча 1 жашка чыккан койлорду жаңылта турган бир чоң, сөөктүү, семиз козу болсо. Ал эми эчки баласы 1 жаштан өтмөйүнчө болбойт. 1 жашка толуш керек, анан өтүш керек. Ал эми теке эмес, серке жакшы болот.
Себеби дегенде теке жыттанып калат, жыт уруп калат. Ошон үчүн бычыл гана бала. Же болбосо теке болсо да болот. Эгер куут кочкор экөө тең. Куутка чейин болсо, куутка коюлгандан кийин боло турган болсо, эмне болот? Этине чейин жыт уруп калышы мүмкүн. Анан макруh болуп калат. Кийинки суроо, жакында атам ааламдан өттү. Анан бир агам бар эле психологик жактан больницада лечение алып жаткан, дарыланып жаткан. Ал кайтыш болгондон бери такыр эле сүйлөбөй калды. Ушуну болгону биз дейт 2-1 тууганбыз. Сизден сураныч, ушуну каяка кайрысам, кантсам болот дептир. Эң негизгиси муну атайын дарылай турган психологиялык жактан, анан психика жактан сизге жардам бере турган күчтүү дарыгерлер бар. Ошолорго барыңыздар. Анан маанайды көтөрө турган жакшы сөздөрдү сүйлөшүңүздөр. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо арабча Куран окуган үйрөтсөк, адамга Курандан өткөн чоң руханий азык болбойт. Эң чоң курал бул некен? Зикир бул Куран болот. Анткени Алла Таала Куранда эмне деген? Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алла Тааланы эстөө менен жан дүйнө эс албайбы дегенде, кээ бир тафсирчилер эмне деген? Битилаватил Кур'ани, Куран окуу менен деген. Алымдардын, табииндердин, сахабаларды көргөн табииндер сөздөрү бар. Ушунчалык кооз, жумшак карааттарга кимдин жан дүйнөсү рахат алып эс албаса, демек алардын жүрөктөрү өлүк жүрөктөр деп. Ошондуктан Куран окуганды, шыр окуганды үйрөнүп алса, бүгүнкү күндө Куранды мен 1 айда, 2 айда үйрөтүп коем деп методикаларын иштеп чыккан туугандары өтө көбөйдү азыр. Ошол онлайн аркылуу сабак алып, жок дегенде бир жумада бир жолу офлайн жолугуп, жазганды да анча-мынча үйрөнүп, жол болсо 2 жумада бир. Бөлөк учурларда онлайн видео менен эле сабак тапшырып үйрөнүп алса, Кудайым буйруса. Ана акырын өзүңүз үйрөнүңүз, өзүңүз ага үйрөтүңүз. Ана бул жан дүйнө аябай күч алып толгондон кийин эмне болот? Адамдын денесине да кубат келет. Ошон үчүн сөз бар да, дене рухту көтөрүп жүрөбү же рух денени көтөрүп жүрөбү деп. Ошон үчүн жооп эмне болот? Рух денени көтөрүп жүрөт. Рух алсырап тег артка кетип кала турган болсо, дене эмне болот? Шалдырай түшөт. Эгерде рух күчтүү боло турган болсо, дене эмне болот? Жеңил желпи жүрөт. Ошон үчүн баягы кыргыздар айтат го, чүү деген атка дем деп. Ошон үчүн дайыма азаматсың, жарайсың, сонун болуп кал деп сөздү уккан сайын адам эмне болот? Мындай өзүнө келип чыйыр алат. Ошон үчүн жакшы сөз жана эртек дегенде жалаң жакшы сөздөр менен ана сөзсүз түрдө ким кайсы көйгөйгө туш болгон болсо, ошол көйгөйлөрдүн ээлерине барып кайрылыш керек. Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фас'алу ахла-зикри ин кунтум ла та'ламун. Эгерде бир нерсени билбей калсаңар, ошол нерсени билгендерден барып сурап алгыла деген аят бар. Ошондуктан атайын күчтүү дарыгерлерге барып көрсөтүп, кандай кеңеш бересиз, кандай тапшырма бересиз, эмне иш менен алектенсе, организми, аң сезими, тили өз калыбына келет деп кеңеш сурасаңыздар, сөзсүз түрдө кеңеш берет. Имам Шафии айтканда, шарият илими бул дене үчүн, медицина илими бул дене үчүн деп. Ошон үчүн дене оору маселеси келгенде сөзсүз түрдө мыкты, дасыккан, каныккан, мыкты дарыгерлерге көрүнсөңүздөр, Кудайым буйруса, Аллахым шифасын берет. Кийинки суроо, жубайымдан араб тамгасын үйрөнсөм болобу? Ал мага мугалим болсо, шариятта кандай болот? Эчтеке болбойт, кадимкидей эле болот. Андайлар толтура. Үйрөнө бериңиз, эчтеке болбойт. Ана бул бир жагы. Экинчи жагы бул жөн эле шылтоо. Азыр арабчаны үйрөтөбүз деген жайнап кетти азыр. Инстаграм мен мындай эле үйрөтүп коем, тигиндей эле үйрөтүп коем, бат эле үйрөдүм. Анан ар бир мечитте азыр арабча Куран окуган үйрөткөндөр толтура. Ошо андай ардана турган болсо, ошол жака барып туруп үйрөнүп, анан келинчеңиз менен музакара деп коет. Со сабакты чогуу кайталашып коелу. Мени гана сурачы деп суратып койсоңуз боло берет. Анан эгерде эч ким калбай калса, бир айылда жашайсыз, чоң айылда. Бир дагы арабча билгендер жок болсо, келинчеңизден үйрөнөбүз, эч нерсе болбойт. Эми тамга үйрөткөн үчүн сыйлабасаңыз дагы, сизге татынакай модурайган балдарды, кыздарды төрөп бергендиги үчүн деле эмне кылышыңыз керек? Сыйлашыңыз керек. Ушуга да кошумча айтып кетчү нерсе, бүгүнкү күндө аял мүнөздүү
аял кыялдуу эркектер дагы көбөйө баштабады го жаштардан. Эмне алгандай? Үйлөнөт, кайра ажырашканы бат эле ажырашып кетип атат. 100 бала үйлөнсө, 50-сі ажырашып кетип атат. Кээде 60-га чейин чыгып кетип атат, пайызга чейин. Бүт бат эле ажырашып. Ошондуктан ойлонуп үйлөнүш керек экен да. Муну кыргыздар эмне дейт? Сайпана деп коет. Баягы аялдын ар бир кыбыр эткен бар ишине киришип, мындай экен, тигиндей экен деп. Эркек киши мындай байоо, жароокер, кээ бир нерселерди байкамастан болуп, билмексен болуп, билип турсаңыз деле. Кээде алданып атканы жүрүп деле алданып деле коюш керек, эгерде ал экөөңүздөрдүн жашооңуздарга пайдалуу болсо. Секин билмексен болуп. Анан аялды мактап жактап, "О, сен укмуш китеп окуйт экенсиң, бир нерсенин сонун чогултуп түшүндүрүп берет экенсиң" деп. Мисалы балага тарбия берүүдөгү адашуулар, балага туура эмес тарбия берүү жолдору, сонун жана Арсанбек Буйлаштын жана 12 сап ыр саптары бар го. Ушуну мага күнүнө айтып берип турчу мага. Анан мен келечекте бир татыксыз ата эмес, бир татыктуу тaalим тарбия бере турган ата болганымды сен жана китептен окуп мага айтып берип тур. 10 барак, 10 барак, 15 баракка чейин окуп, кыска нуска кылып мага айтып берип турсаң, сен аркылуу уксам тим эле жырга угам да деп. Жанагы булбулдун сайраганын каарга кайда түшүнсүн дегендей, аны булбул кылып коюңуз, өзүңүздү каарга кылып уга бериңиз. Бирок булбулга караганда каарга эмне болот? Акылдуу болот. Канча кылым өмүр сүрөт булар. Кийинки суроо сакал коюу сүннөтү тууралуу айтып коюңузчу дамыла дептир. Ооба, сакал коюу негизи сүннөт. Бирок имандын, исламдын шарттарына кирбейт, бирок сүннөт бул. Пайгамбарыбыз жана пайгамбарыбызга чейинки пайгамбарлар коюп келген. Негизи сакалды мына бир тутамды айтат. Бир тутам, ушундан ашканы эмне болот? Кыркылат. Ханафи мазхабында бул. Кимде ким Ханафи мазхабын бекем карманам десе, эмне кылат? Ушул жагын бир тутамды алып, бул жагын кыскартат. Анан эки жак капталы кыскартылат. Эмне үчүн? Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бир туган кайниси Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума ушул киши ажылыкка барганда да эмне кылган? Эки жак сакалын капталдарын кыскарткан, бул жагы эмне деп? Бакал деп. Орустар бакам бар дейт экен, кыргыздар бакал дейт. Ушул бакал деп бул жагын алып салып, анан мына бир тутам бул жагын алып ашканын кырккан. Ушул пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үйүндө 10 жыл тарбия алган. Эгерде пайгамбар мындай кылбаганда, бул киши андай кылбайт эле деп пайгамбардын хадистерин фикка бөлүштүрүп, мына даарат, мына намаз, мына ажылык, тиги бөлүштүрүп, сорттоп, бөлүк кылып түзүп берген ким? Ханафи мазхабы болот. Ошон үчүн имам Шафи айткан да, фик дегенде Абу Ханифа рахматуллахи алейхтин школасын түшүнгүлө деген. Окуу жайын. Себеби дегенде мына көрсөңүздөр имам Азам рахматуллахи ошон үчүн эмне кылган? Бир тутам коюу бул сүннөт деген. Бул бир жагы. Экинчи жагы сакал коюунда сакалдын жоопкерчилиги бар. Эч качан сакал бизди уят кылбайт. Сакал биздин даражабызды түшүрбөйт. Тескерисинче даражабызды эмне кылат? Өйдө көзө көтөрөт. Болгону сакалды биз уят кылып койбошубуз керек. Сакалды коюп аферист кылсаңыз, сакалды коюп ар кимди сөгүп урушуп атсаңыз, энеңди атаңды деп. Бул эмне болот? Бул туура эмес. Муну паспорт катары эмес, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү деп кое турган болсок, бул керемет болот. Абдан сонун болот. Кийинки суроо. Мен өзүм 5 маал намаз окуйм, Кудайыма шүгүр. Жашым 20 жашта, анан намаз окуп жүрсөм деле кыздардан көзүмдү тыя албай жатам. Түшүнүктүү, өтө узун суроо экен, кыскача түшүнүктүү эле болду. Антип тыйыла албайсаңыз, акылыңызды орозо туттуңуз, орозо карматыңыз. Анан үйлөнүңүз, 20 жаш сонун жаш экен. Демек, үйлөнгөнгө шартыңыз бар, ошон үчүн жулунуп, ошол жакты карап аткан болосуз. Бул бир жагы. Экинчи жагы Лукман Хакимдин керемет сөзү бар. Ида ахтата фаати садакатан. Эгерде бир ката иш кыла турган болсоң, садака бер дейт. Көпчүлүк аалымдар ушинтип өзүн кармачу экен такыбалыкка. Демек, арам көз караш менен кайсы бир кызды карасам, мага 100 сом садака берүү милдет болсун деңиз. Анан бир дагы карабасаңыз, 100 сом садака берүү сизге эмне болот? Милдет болот. Кудай алдында мен сөз 100 сом садака берүү мага милдет болсун деп ант берип алдыңыз да, сөз берип алдыңыз. Ага болбой эле, тыйылбай эле кайра да карап атаңыз. Анда 500 сомго чыгарыңыз, анан 1000 сомго чыгарыңыз. Анан 10.000 сом, 20.000 сомго чыгарып койсоңуз, анан караганыңызды көрөлү. Кой андан көрө үйлөнүп кутулайын деп үйлөнөсүз. Мына ошондуктан адам өзүн өзү эмне кылыш керек? Сыйлаш керек. Кийинки суроо, антисептикти кийимге чачып намаз окуса болобу? Эми эч ким кийимге чачып окубайт да. Баягы керек маалда чачып алдыңыз, анан бир аз туруп турсаңыз, өзү эмне болот? Учуп кетет дагы, анан окуй берсеңиз боло берет.
Анан себеп алгандан кийин шат келген, бул жакшы эмес. Сиз намазга чейин бир топ мурунураак себеп алсаңыз жакшы болот. Анткени бир пас туруп турсаңыз азыраак мүнөт. Ал испарение деп болот го, жана бууланып, учуп жок болуп кетет. Кийинки суроо, устаз жакшысызбы? Менин суроом, талак берилбеген ЗАГС кыркылса нике бузулабы? Негизи эле чогуу жашабаса канча айда нике бузулат? Ыктыярың өзүңдө, же бошсуң десе да талак түшөбү? Аллахым разы болсун. Аллага шүгүр, баары жакшы, рахмат. ЗАГС кыркылса албетте талак түшөт. Кайра башынан нике кылыш керек болот. Кийинки чогуу жашабы 6 ай чогуу жашабадай 6 жыл, 60 жыл чогуу жашабасаңыз да талак түшпөйт. Качан талак бердим демейинче. Үчүнчү сурооңуз, сиз үч суроону бириктирип коюпсуз да. Боссуң, жоксо ыктыярың өзүңдө десе талак. Ажырашуу ниетинде айткан болсоңуз, талак албетте түшөт. Ошон үчүн мындай терминдерди эмне кылыш керек? Этиятташ керек. Эркек киши өзү чыгып кеткен жакшы, ачууланган. Ошон үчүн хадистерде келет го. Ачууң келсе, дара талак ал дейт. Ага да болбосо отура кал дейт. Ага да болбосо эмне кыл? Жата кал дейт. Мына ислам дини ушунчалык терең эмне кылат? Маани берет. Ошон үчүн Алла Таала Вал Аср сүрөсүндө айтып атпайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр. Бири-бирин акыйкатка чакырат жана бири-бирин сабырдуулукка чакырат деп. Али радыйаллаху айткан, ыйман бул дене болсо, ошол дененин башы эмне деген? Бул сабырдуулук. Кандай эле баш жок болсо денеде жашоо жок болгондой, адамда сабырдуулук болбосо ыймандын көркү чыкпайт деп. Ошондуктан адам сабырдуу болгону эмне болот? Өтө жакшы болот. Анан эркекке жарашпайт. Ачууланып барып эле бир нерсени айтып алган, эртеси барып жол издей берген керек жок. Аялдар ошондой болот. Кээде катуу сүйүнгөндө же бирдеке ачуу ызаланганда бир нерселерди сүйлөп ала бериши мүмкүн. Аялдардын ошон үчүн ар бир сөзүнө аныктама берип, ага жооп бере бериш шарт эмес. Күлүп жайнап эле эркелетип, жакшы сөз сүйлөп коюңуз. Пайгамбарыбыз ошон үчүн айтканда, өмүр бою насаат айтып жүрүп өткүлө. Булар кыйшык кабыргадан жаралган. Бир заматта түзөйм десеңер сынып калат. Ошон үчүн эркелетип, жакшы сөз айтып, мен сага үйлөнгөнүмө абдан ыраазымын. Сага чоң рахмат. Мынакей татынакай балдарды, кыздарды төрөп бергениң үчүн сага чоң рахмат. Чындап эле рахмат да. Бизге эркек бала уул кыздарды төрөп бериш үчүн эмне кылат? 9 ай курсагында көтөрүп, кээ бирөө төрөй албай, кесирип алып, жана операция жолу менен да төрөп берип атат. Ошонун эмгегин кичине баалап коюш керек. Ошончо мактап эшикте чыгып кеткенден кийин эртеден кечке өз деле үйдө болбойсуз. Кечинде келгенде курсагым ачты келе, чай ичип, чайдан ичип, жакшы сөзүңүздү арнап коюңуз. Кудайым буйруса баары жакшы болот. Жана ошол боюнча Алла Таала Куранда мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de mınday deydi. Bu Nahl сүрөсүнүн 97-ayatı. Erkek bolsun, ayal bolsun, эгерде жарамдуу жакшы иштерди жасай турган болсо, биз ал адамга бул дүйнөдө эле бактылуу өмүр сүргөндү үйрөтүп коебуз дейт. Демек, жарамдуу жакшы иштерди жасай берсек, жаман ишти жасаганга убактыбыз да калбайт экен, ойлонгонго дагы убакыт табылбай калат экен. Мүмкүнчүлүк болбой калат. Жалаң гана жакшы иштерди жасай берсек, ал акыры бар ою жан дүйнөбүзгө отурат экен. Жан дүйнөгө отургандан кийин жалаң жакшы иштермен алектене беребиз. Керек болсо карап ага жооп бергенмек турсун, ойлонгонго да убакыт калбай калат экен да ошо жаман нерселерге. Ошондуктан жакшы иштер менен, жарамдуу иштер менен алектенели дагы. Анан кыямат күнү карабайсызбы? Бул ушунча мал беребиз, ошо кичинекей мал болсо ошондо да береке болот. Анан эч качан бул дүйнөдө эле эмес, ахиретте дагы биз ага сонун бир бактылуулук, бир чоң ийгиликтерди жеткиребиз. Мунун мээнети эч качан мындай бааланбай калбайт, сөзсүз түрдө бааланат деген. Демек, дайыма жарамдуу, элге бир пайдалуу иштер менен алектенип жүрө берген эркек аял бала чакасын келип көргөнгө да зар болот экен. Ошон үчүн аял кишилер жолдошторуңарды мактап, капа кылбай, жадырап, жайнап, Алла Таала канча рызкы берсе, ошону таап кел. Эгер эч кандай болбой калса дагы капа болбой,
эмне мүмкүнчүлүк бар, өзүңдүн аман келгениң ошол өзү бир чоң ырыскы деп эмне кылыш керек? Аялдар тосуп алыш керек эркектерин. Кыргызда да сонун сөз бар. Бакырчак төөнүн баары жакшы деп. Кайсы үйдө эркек киши бар болсо, ал үйгө ар ким арам көз караш менен, жаман көз караш менен карай албайт. Эмне үчүн? Жаманда болсун ал үйдүн кожоюну бар. Ошондуктан эркек кишини кадырлаган аял кишилер сөзсүз түрдө бала чакасынан сый көрөт. Кийинки 19-суроо өтө эле узун экен. Апасы кыскасы орус мүнөздүү болуп өсүп калган. Ушуга кандай кылам, эмне кылам дептир. Эң негизгиси дагы эле жогорку кеңешти айтабыз сизге. Пайгамбарыбыздын, пайгамбарлардын, сахабалардын, Айша энебиз, Фатима энебиз жана Хадича энебиздин китептерин, жана өзүбүздүн тарыхый булак китептерибиз, жана нарк наслдер боюнча окуп, түрлүү даамдуу тамак жасагандарды апаңыз менен кошо тамак жасап, апаңыз менен көбүрөөк баарлашып, анан бир ай окуп эле кайра окубай койду дейт. Ошо намаздын даамын, намаздын бир рахатын сиз үйрөтүп, жана ошол эле учурда эң акырында жана пайгамбарлардын өмүр баянын окуп бүткөндөн кийин, пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп бүткөндөн кийин жана айткан аялдар жөнүндө айтпадыкпы, Фатима, Хадича, Айша энебиз жөнүндө. Ошолорду терең түшүнүп окугандан кийин мен бактылуулуктун жолун ачкычын таптым деген да китептер бар, жакшы китептер. Ошолорду окутуу менен биргеликте Мукашафатул кулуб, жүрөктөрдүн бири-бирине ачылуусу. Бүгүнкү күндө кыргызча которушту жүрөктөрдүн ачкычы деп. Ошол китепти алып окуп берип, намаз жөнүндө акырын айтып берсеңиз, намазга бекемделүүчү сонун далилдерди алып келген имам Газали. Ошол китептерди окуп бериңиз, Кудайым насип кылса, анан бата тилек кылыңыз, апаңызга сөзсүз түрдө кызмат кылыңыз. Кел апа, чогуу окуйлу, мители антели деп арабча үйрөнөлү, Куран окуган үйрөнөлү. Картайган кезде дагы эч кимге сөзүбүз жакпай калса да, эч ким биздин сөзүбүздү уккусу келбей калса дагы, мынакей момундай Куранды окуп алып, бала чакабыз менен, үй бүлөбүз менен ыймани бир, рухани бир толгон, бир нурланган абалда өмүр сүрсөк кандай сонун деп, эртең менен багымдатта туруп алып, мисалы да ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم деп мисал деме. Өтө бийик эмес, жыгылдый эмес, орто үн менен окуй берсе, бала чаканын кулагына эмне болот экен? Жана Куран сиңе берет экен. Өзүнөн өзү эле бала чакам менен мен да Куран үйрөнөйүнчү, Куран окуйунчу деп баштайт экен. Чындап эле 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей, бир аз убакыт өткөндөн кийин биздин сөздөрүбүз, темабыз балким жаштарга, кийинки муундарга жакпай калышы мүмкүн. Бирок Куран бизди эч качан эмне кылбайт экен? Жалгызсыратпайт. Анан кийин эс тутум, визуальный память деп коет го, көрүү, эс тутумдар баары эмне болот? Ордуна калыптанат жана өтө күчөйт экен. Ошондуктан баарыңыздарды сөзү жыйынтыгында Алла Таала эки дүйнө бактылуу кылсын, жарамдуу иштерди аткарганга мүмкүнчүлүк берсин, же ошондой иштерди аткарып аткандарга тилектеш болуп, аларга Кудай Таалам кабыл этсин, дагы күчөсүн, береке берсин деп дуа, бата тилек кылып койсок, Кудай Таалам бизге да ошончолук иштер жасаганга мүмкүнчүлүк бер деп Кудайдан дайыма тиленип, илим жагынан, өнөр жагынан, кызмат жагынан кызмат кылып өтүүнү ар бирибизге насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.